Ислам динин түшүнбөгөндүкпү же илимдин жоктугунанбы айтор акыркы учурларда эгерде сен ислам дини менен жашасаң, анда үйдө олтуруп каласың, укугуң тепселем калат, караңгы жашоого туш болосуң деген ой пикирлер айтылууда. Мына ушундан улам ислам дини аял затынын укугун колдойбу же кордойбу деген суроо келип чыгат. Бүгүнкү суроонун тегерегинде биз көрсөтүүнү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө бир нече коноктор келген. Алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек курабыз. Алгачкы коногубуз маданияттын мыкты кызматкери ырчы Фарида Өмүрзакова болмокчу. Бүгүнкү биздин сөз кыла турган тема бул ислам дини аял затынын укугун колдойбу же кордойбу деген суроонун тегерегинде сөз кылып жатабыз. Мына ошонун негизинде сизге бир суроо узаткым келип атат. Деги эле бул сиздин ой пикириңизди билеличи ушул суроого карата. Сиз кандай ой пикир билдиресиз? Мусулман болгондон кийин колдойт деп да ойлойм да. Кордойт деп да айта албайм. Себеби колдогонун мен көп көрүп жүрөм да. Мен көбүрөөк көрүп жүрөм деп атпайсызбы? Мисал келтирип өтүңүзчү, кандай учурда колдоп калат? Эми бир тууган инем каза болгондон кийин аябай катуу ыйлап, мен аябай эле өзүмдү жаман ала акыбалга келтиргем да. Ошол мезгилде молдолор ыйлабагыла деп мындай кандайдыр бизде ушинтип катуу тыйып ушундай болгондо, анан ыйлай берип 2 айдан кийин мен баламды жоготуп алдым да. Мен эмне үчүн ошо колдойт деген себебим, мен ошондон кийин намаз окуп, намазга жыгылып калдым. Ошондон кийин өзүмө келе баштадым да, кийинки мезгилдердечи ыйлабаганга аракет кылып өзүмчөчү мындай. Аялдардын укугун коргоп келген бизде аты чыккан бир фонд бар. Бул Сезим кризистик борбору. Дал ушул борбордун жетекчиси Бүүсара Рыскылова бүгүн биздин студиябызда. Сиздин ой пикириңизди билеличи. Көбүнчө ушул аял затынын бир көйгөйлөрү менен көбүрөөк алышып, өзүңүз баягы аралашып көп жүрөсүз да. Ушул чөйрөдө дагы сиз көп нерсени билсеңиз керек. Жакшы теманы козгоп атасыңар. Бул кээ бирде биздин аалымдардагы, жөнөкөй жарандардагы дин менен салтты бир алмаштырып атышат да. Кордогон мезгилде да бар. Ошо динге жамынып алып, динди туура эмес элге түшүндүрүп. Сиздин ой пикириңизде көбүнчө аялдар укуктары көбүнчө тебеленип атат. Эмне үчүн дегенде, бул динди эркектер өзүнүн каалаганча пайдаланып атышат. Мен 13-жылы Иранда болдум. Дин жана аялдардын укугу деген чоң конференцияга катыштым. Ошо СНГден, Казаньдан, Россиядан, ошо диний багыттагы айымдар болду. Бизде Кыргызстандан дагы бир 3-4 адам бардык да. Мен айттым, 2 аял алгандар барбы силерде десем, 0,05% мен вообще анда уккан эмесмин дейт. Ушунчалык эме коюлган экен, эгерде экинчи аял алам десең, ушунчалык жоопкерчилик болот экен да. Моралдык дагы, материалдык дагы. Демек, ушул жерде неже? Багы 2 аял алып дагы бул аялдардын укугун тепселеп жатат дебейсиз? Мен ачык эле айтам, алгандан кийин тепселип жатат. Моралдык жактан мына динде дагы, биздин конституцияда, биз светтик өлкөдө жашап атабыз. Биринчи эмне? Биринчи биздин конституция, биринчи закондор да. Анан эми төл сөз бар. Тиги өзбек байыса тамсалат, кыргыз байыса аял алат деген да. Бизде азыр боорун кичине эле жерден көтөргөн адам жанагындай байларды туурап, азыр эми фамилиясын айта албайбыз, элдер анысы эле билет. Тойго бирөөнү, ойго бирөөнү, ашка бирөөнү жетелеп 16-17деги кыздарды жанагындай эми аябай мындай грубый сөздө токол анан жанагындай токолдон төрөлгөн балдар деп туруп ошентип атат. Анан кийин булардын укугу мындай тепселип атат. 2 аял алгандан сырткары дагы башка сизге баягы көбүнчө жабыркап бир кайрылган аялдар болсо керек да. 2 аялдан сырткары дагы андан тышкары мени динди кабыл алгандар балким ушул мени кордоп коюшту деп кайсы маселе менен көбүнчө кайрылат сизге? Мына жакында эле тиги баягы бизде акция болгондо ошол келинди телевизорго мындай эмеге маалымат эмеге алып чыкканбыз да. 3 бала төрөгөн экен.
өзү дагы динди кабыл алыптыр, күйөөсү мурун эме жанагындай укук коргоо органдарында иштеп, кийин ошо диний кызматкер болуп динди кабыл алыптыр, кызматкер деп айтпайын да. 3 бала төрөгөндөн кийин болду, кошуналарына, тияк биягына үйлөрүн сатып, бүт баарын эметип туруп, анан кайта биринчи аялы менен бизнес жасайт экен. Ошо 3 баласын алып туруп, тигини болсо көчөгө таштап коюптур да. Эме лайлаха эме мындай келме келтиргенди билген эле адам, диний адам дебейбиз. Мен динге мындай акарат келтиргим келбейт, бирок билимдүү болуш керек. Же Кудайга ишенбейт, калп эле мындай сыртынан да ошол жети намаз окуп коюп туруп, анан биякта ыплас нерсе жашагандар көп болуп атат. Мен 20 жылдан ашык ушундай жагдайда иштеп аткандабы, күнүнө ушундай адамдар бизге кайрылып аткандабы, мен кайрылгым келет жаштарга. Эгерде ишенич жакшы, ишенсеңер жүрөгүңөр менен ишенгиле, жамандыкка барбагыла. Эки аял алгандарды, аялдардын укугун тепсөө деп кабыл аласызбы, же бул кандай болуп калат сиздин оюңузда? Ушул нерсеге каршымын. Эки аял алганга өз негизичи. Ушул эки аял алса аялдын укугу тепселенеби сиздин ой пикириңизче? Тепселенет. Себеби бир үй бүлөнү бага албай атып, экинчи үй бүлө эже айткандай жаңы эле бир үй бүлөнү жакшыраак багып алып туруп, анан кийин алыш керек да, эгер ала турган болсо. Бага албайбы, алып эмне кылат? Мен ага каршымын да. Себеби азыркы көп эле эркектер үйдө отурушат, аялдары багып атат. Аялдарды баккан, бала чаканы баккан адамдар аз. Дал ошол бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темага карата коомчулуктан дагы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошол көңүл бөлөбүз, андан соң маекти улантабыз. Исламда аял затынын укугун өйдө коюшат, бирок мусулмандар деле аял затынын укугун тепселеп жатышат деген сөздөр таралууда. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин билиш үчүн азыр коомчулуктан ислам аял затынын укугун коргойбу же кордойбу деген суроонун негизинде сурамжылоо жүргүзүп, жооп алып көрөбүз. Ислам дининде аял затынын укугун эч убакта кордобойт, тескеринче коргойт деп ойлойм. Адамдардын билими, өзү негизги билими аз болгондуктан ислам динине кирип, бул аял затынын өзүнүн укуктарын толук билбей, бул аял затынын укуктары тейленип калышып атат да. Эми азыркы Кыргызстанда биз динде толук келбей атат да, бүгүнкү Кыргызстандагы дин. Эгерде толук келе турган болсо, бул ыйман, дин бул ыйман да. Эгерде ыйман менен жашай турган болсок, анда Кыргызстанда аялдардын укугу да эч качан тебеленбейт. Себеби азыркы Европа стилине өтүп кетип аткандыктан азыр аялдардын укугу тебеленип калып атат. Эгерде биз ислам динин алып келип, эгерде динди түшүнө турган болсок, анда аялдардын укугу эч качан тебеленбейт деп ойлойм. Негизи ислам дини аялдын укугун коргойт. Азыркы адамдын көз карашы же болбосо азыркы өнүгүп аткан жана Европадагы таасир берип атпайбы? Азыркылар болсо билим деңгээли алсыз, мындай жакшы эмес. Ошондуктан кандай мамиле кылыш керек, аял затына кантип коргош керек, өздөрү жада калса билбейт. Негизи ислам дининде аялды аябай коргогон ислам дини, себебинде анын акы маянасы, эгерде аял өзү иштесе, акы маянасы өзүнө жазылат, өзү каалаганда иштетет. Азыркы турмуштун абалына жараша ар кандай күтүлбөгөн нерселер болуп атат. Менин оюмча, ислам дини деген аял затынын укугун колдоп атат. Эмнеге дегенде, мисалы узун кийгиле деп атат, өзүңөрдүн жылаңач денеңерди көрсөтпөгүлө деп атат. Мен оюм ушу коргоп жатат деп ойлойм. Анткени бул эмне десем, баягы жаман кыздарга, азыркы жүргөн кыздарга пример берип атат да. Андай жакшы жүрүп, андай өзүн кармап дегендей. Мен оюм ушул, коргоп жатат дейм. Менин оюмча, наоборот, укугун коргой атат болуш керек. Кордогондор деле бар да. Эми ушинтип таштап кеткендер деле бар деп атпайбы. Кордоп ушинтип даватка кетип аялдарын карабагандар деле бар, мындай жанагыдай жемелерден коргогондору деле бар болуп атпайбы.
Мухаммед пайгамбарыбыз аял затын сыйлаган. Мен айтат элем азыркы кезде таза ислам дини аял затынын укугун коргойт деп. Азыркы кезде коргоп атабы? Азыркы кезде айтыш кыйын. Коргогону бар, коргобой, кордоп жатканы да бар. Мисалы кээерки үй бүлөлөрдө эле мисалы намаз окуганда күйөөлөр берилип кетип жанагындай 1 жылга мисалы даватка кетип калып атпайбы, өзүнүн үй бүлөсүн таштап коюпчу. Багылбай ошого карата мисалы өзүнүн үй бүлөсү деле, балдары деле мисалы эме атасы жок өсүп калышы мүмкүн. Менин оюмча тескерисинче бул аял заттын азыркы учурда укуктарын көтөрмөлөп жатат. Азыр деле мисалы интернет баракчалардан эле карап көрсөңүздөр, көбүнчө адамдар ошо энени сыйлаш керек же болбосо аялды сыйлаш керек деген мындай какой-то цитаталар пайда болуп атат да. Мурун мындай нерселер чанда болчу. Азыр айтып аткан жаштарга кээ бирөөнү кошулам, кээ бирөөнү кошулбайм. Кайсынысына кошуласыз, кайсынысына? Кошулганда эми мындай бизде закондо мындай светский өзүнүн конституцияда да жазылган жакшы закондор бар. Конституцияда да жакшы мына адам укугу деген. Ошондой эле исламда жакшы фатва эми закондор бар да. Эненин баскан жери эмне дейт? Бейиш дейт. Бирок ошол бардыгы эле эне бейиште жашап атабы. Эмне үчүн кордолуп атат экинчи аял, үчүнчү аял? Бизде болсо мындай сүйүп калып тигини тыштап коюп туруп бизде развод деген жок. Мына бизде законду бузуп атышат. Закондо 2 аял алган деген жок да. Анан бирок эч ким соттолгон эмес. Закон да бузулуп атат. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Мына светтикпи, конституция мененби, ислам мененби күнүнө эмнелер болуп атат? Биздин Кыргызстанда энени бала өлтүрүп атат. 2 жашар тиги өз атасы өзүнүн кызын зордуктап кетип атат. Ислам дини аял затынын укугун колдойбу же кордойбу? Мына ушул суроонун тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Ал эми бүгүнкү биздин талкууга келген дагы бир коногум укук коргоочу Калича Өмүралиева бүгүн биздин студиябызда. Укук коргоочу катары мен сизден сурагым келип жатат. Ислам дини аял затынын укугун колдойбу же кордойбу? Бул суроо туура коюлуп атат. Ислам дини 7-кылымда пайда болгон. Араб коомдугунда ушул дин аябай прогрессивдүү болгон. Себеби арабтар ошо аялдарга аябай мамиле кылчу. Анан кийин ушул дин пайда болгондо аялдардын укугу жогору болгон. Ошондуктан 7-кылымга карасак аябай прогрессивдүү дин болот. Бирок азыр 21-кылым, туурабы? Ушул жерде дин менен анан кийин мен мусулманмын, бирок мен бул Кыргызстандын жаранымын деген эки эме бар, направление. Ошол жерден карасак кандай эмне болуп атат? Биринчиден бизде Совет Союзунда мусулмандыктар деле көп болгон жок. Өзүңөр билесиңер, атеизм пропаганда болгон. Азыркы чала молдолор көп пайда болду, чала мусулмандар дагы көп пайда болду. Дин дегенди жакшы түшүнбөй, канча ушул мусулман дининин ичинде канча направление бар, исламиты, фатимиды, тигиндей мындай толтура. Анан кийин ошону түшүнбөй, сунниты, шииты, эмненин кандай айырмасы бар, кайсы направление ушу мусулман направлениясы кайсы бизге ылайыктуу деп суроо эч ким бербейт. Ой, мен 5 жолу намаз окуйм, мен мусулманмын. Бирок ошо шариатта жазып турган аялга кандай мамиле кылыш керек, ошол нормаларды кайсы биздин көп эркектер кармап атат? Кармаган жок. Себеби шариатта аялдардын көп укуктары жакшы эле корголуп атат. Мисалы, мусулман өлкөлөрдө жөнөкөй эле 4-3 аялды алуу мүмкүнчүлүк эмес. Себеби бир аялды араң багышат. Себеби укуктарын жакшы карайт. Жоопкерчилик бар. Бизде мусулман дейбиз, бирок жоопкерчилик жок. Ошондуктан бир сиз
сиз айткандай бир аялын бага албай экинчи үчүнчү аял алып тим эле кыйын болуп атышат. Ошондуктан эми динди азыркы биздин мыйзам карасак, салыштырсак, дискриминационный нормалар бар шариатта. Мисалы аялдарга караганда, мисалы наследственное право карасак, шариатта жазылып турат. Атаңар өлсө, эркек менен кыздар болсо, наследниктер, кызга 2/3, бир эле 3/1 эмени долясын берет, а балага, эркекке 3/2 долясын берет. Уже дискриминация. Эми биз өзүбүздүн мыйзамыбызды карайлык, кандай укук айтып атат. Бул жерде аялбы наследник, кызбы, эркекпи жок. Демек, Кыргызстандын мыйзамында аялдын укугу менен эркектин укугу бирдей деп айтып атасыз. Ал эми динде болсо аялдын укугу ылдый болуп калган деп атасыз. 21-кылымда анан кийин азыркы биздин мыйзам правабызды карасак, ошондой болуп атат. Шариатта ошондой барбы норма? Мүлк бөлүүдө бар. Ошондуктан эми дин жана чала молдолор, жана чала мусулмандарды мындай карасак, ошолор динди бузуп атпайбы? Туура эмес ой пикир пайда болуп атат. Мисалы 5 жолу намаз окуйт. Мен мусулманмын деп сакалын кой берет. А үй бүлөдө эмне кылып атат? Ыпластык нерселердин толтура да. Эми ошого ким күнөөлүү? Дин күнөөлүүбү? Адам өзү күнөөлүүбү? Мен ойлоймун, бул жерде мындай билими жоктор мусулман деп эле модага айланып кетти, а дин деген мода болбош керек. Дин ар бир кишинин ушу дин бул жерде жүрөгүндө болуш керек, туурабы? Анан башында болуш керек. А бул жерде эмне? 5 жолу намаз окудуңбу? Мусулмансың. Меккеге барып келдиңби? Акчаң көп. Мусулмансың. Жок. Меккеге киши мусулман эмнеге барат? Ошо жерге жөө басыш керек, самолетко отурбайт. А азыр эмне болуп калды? Шоу болуп калды. Ошо динди шоуга айланткан кишилер, мен ойлоймун, ошо мусулмандын динине аябай көп таасир, жаман нерселерди таасир кылып атат. Сиз айтып атасыз, азыр 7-кылым мурда эме болчу деп. Азыр 13-кылымдарда жөө барып келген да ажыга. Азыр биз 21-кылымда жашап атабыз эже. Самолет менен барат, азыр жашоо өнүккөн. Сизге суроо. Эми ошондой болуп атса ошол убакта, азыр бизде азыркы убакта да жөө барышыбыз керекпи ошол убактагыдай болуп? Мен ойлоймун, мен жөө барат элем. Себеби бул Меккеге барганы испытание, жетемби, жетпеймби. Анан кийин самолетке отурдук, келдик, гостиницага жашап атабыз. А какие испытания дегенде суроо берип атам да. Ислам дини келгичейин арабтар эгерде кыз төрөлө турган болсо, кыздарын тирүүлөй көмүшкөн убактары болгон да. А ислам дини келгенден кийин көтөрүлгөн андай болгон эмес. Ислам дини эч качан аял затынын укугун кордойт деп мен айтпайм дагы, башка сөздөрүңүздөргө да кошулбайм. Сиз жана айтып кеттиңиз, 5 убак намазды окуп эле мусулманмын деп. Туура, 5 убак намазды окуйсуң, келмени келтирсең мусулманбыз деп айта алабыз. Бирок биз толук ыймандуу болдукпу? Ошол Аллах субханаху ва таала бизге 5 убак намазды парз кылды, туура. Ошону биз аткарышыбыз керек, мойнубузда милдет, башкача айтканда. Анан кийин Аллах таала бизге мындайча айтканда өзүбүзгө каалоо берген, эрк берген да. Адам эмнени кааласа кылат. Аллах сиз менен бизге муктаж эмес. Сиздин ислам диниңизди кабыл алышка дагы муктаж эмес да. Наоборот, биз Аллахка муктажбыз. Эртең эмне болобуз, эч ким билбейт. Анан сиз айтып кетип атасыз, 2-3 аял Кыргызстанда алып атат, туура. Алып атат, мүмкүнчүлүгү жеткендер алсын деп. Шариат уруксат берген. Эгерде мүмкүнчүлүгүң жетсе, бага алсаң, бардык эмелерге ал депчи. Ошончолук деңгээлде. Эми сизге суроо эже. Сизге суроо. Кыргызстанда канча процент бала, канча процент кыз? Балдардан кыздар көппү же кандай? Ошол суроого жооп берсеңиз. Демографический, статистический цифраларды карасак, төрөлгөндө эркектер көбүрөөк төрөлөт. Бирок
30-ка чыкканда уже мындай балдар көп азаят. Анан кийин уже 40-ка жеткенде аялдар көбөйүп баштайт. А мисалы 70-ке чыкканда бир аялга, бир эркекке уже 5 аял эметилет. Ошо цифралар ошондой. Эмне үчүн эркектер мындай көп төрөлгөндөн кийин азаят? Себеби эркектерге рисктер аябай көп. Же турмушта, же түрмөгө түшүп калат, же машинени айдап эметет, ичип кетет, мушташып кетет. Келиңиздер эми айта берсин, ой пикири жооп кетет. Эркекке 5 кыз туура келет атасы. Эми ошол эркек эмес, чалга. Макул, 70-ке чыкканда деп атам. Макул, эми ошол учурда кыздар эмне кылсын анда? Айла жок да. Сиз жана дагы айтып кеттиңиз, бир мен көрүп атам, ошол бир эркек 5 аял ала алгандарды депчи. Туура, бирок шариятта уруксат бербейт. Ошолор шариятты жамынат, ислам динин жамынып туруп, жаман көргөзүп атат да. Вот ошолор ошону айтып атасыз же. Бирок биз ойлошубуз керек. Ислам дини именно ошолорду ошондой кылып атат деген мааниге келип калбашыбыз керек да. Туура, азыркы убакта экстремизмдер жанагындай эле ар кандай диндин агымдары көбөйүп кетип атат. Алар башкача айтканда ислам динин жаман көргөзүп атат. Эмне үчүн биз айтпайбыз? Башка улуттар же болбосо христиан дини бар, католик, толтура диндер бар го. Олордо, вот ошолордо ошондой кылып жүрсө биз айтпайбыз. Анан ислам динине келгенде эле айтабыз. Биздин коомдун аял заты ислам дининин шарттары менен жашасак бактылуу боло алабызбы, же баягы светтик өлкөнүн тартиптери менен жашасак бактылуу боло алабызбы? Мен эки жакка тең кошулам деп башында эле келгенде эле айткам да. Сакал коюп алып, анан кийин жаман жактарга барып атышат, дегендей мындай 5 аял алып атышат депчи. Эми арасында жакшы адамдар деле көп да, ислам динин аябай пир тутуп, жакшы түз жүрүп, бир аял менен жашап дегендей. Эки жакка тең неме эмесмин да мен. Ушул суроого кандай жооп бересиз? Эми бүгүнкү күндө мен мына иниме кошулам, бул жанагындай исламга жамынып алып, көп жаман нерсени мына дүйнө жүзүндө биздин динди ушунчалык бир жаман көрсөтүп атат да. Эгерде бизде бүгүнкү күндө ошо мына ислам дининде окуй бер десе, кайсы медреседе светтик мына билим берип атат, мына бүгүн баштайбыз деп атат да. Анан кийин ислам дининде кыздардын укугу бир жакшы жери жанагы тиги мына денесин сатып кетип тигинтип минтип аткан ал бөлөк эме да. Бирок бизде кыздар билим ала алабы? Мына азыр силер медресеге барсаңар, же болбосо эме институтка барсаңар, кайсы билимди аласыңар? Светтик кийин жумуш таба аласыңарбы? Мына билимде дегенде. Демек, бүгүнкү да жалаң медресе менен окуса аял затынын укугу тепселенип билимден аксап калат депсиз, жумуш таппайт, жумуш таппайт, аксап калат. Эгерде бүгүнкү күндө эгерде жанагындай дини аалымдар. Демек, мен суроомо мындай жооп берип атасыз да, ошондо сиз менин суроомо кайсыгы, эгер ислам дини менен жашаса аял заты бактылуу болобу, же светтик баягы жашоо мененби дегенде сиз учурдагы светтикти колдоп атасыз, ошондой себеби билим алыш үчүн. Билим алыш үчүн. Бирок ар кимдин мына демократия тиги маалында жашап ар кимдин өзүнүн тандоосу. Адамга карап исламга баа берип атабыз да, азыркы күндө исламга карап адамга баа бербей жатабыз да. Мисалы үчүн исламды эң жакшы деңгээлде көрсөтүргөн адам бул ким? Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз болуп саналат го. Мисалы 2 аял алгандарды айтып атабыз азыр. 2 аял алгандарда пайгамбарыбыздын күйөө баласы Али радиаллаху анху Фатимадан башка бир аялды дагы алгысы келет да. Анан уккан Фатима радиаллаху анху пайгамбарыбызга барып ыйлап айтат да, ушундай кылайын деп атат депчи. Анан ошондо пайгамбарыбыз капаланып келип Алиге айтат да, мени кызымды ким капа кылса, мен андан капамын деп айтат да. Ошондо Али радиаллаху анху ошол сөзүнөн кайтып, Фатимадан башка эмеге эч кимге үйлөнбөйт да. Ал эми мен сиздер менен бир нече убакыттан кийин кезигем, бизден алыстабаңыздар. Ушул исламды кармангандарды баягы биздин укуубузду тепселеп койду деп баягы кайрылган аялдарга сиздер тараптан кандай жардамдар көргөзүлүп атат жана көбүнчө укугу кайсыл жактан тепселенип сиздерге кайрылып атат? Жалпылап айтканда жанагындай же биринчиси, же экинчиси, же үчүнчүсү мүлк боюнча,
психологиялык жактан, экономикалык жактан жабыркаган аялдар эметет. Жардам бере албайбыз. Мен ошону жетелеп муфтиятка алып барып, Равшан ажыга алып барып, аалымдарга алып барып жардам бергиле деп сотко барып, ошо молдор эле киши, ушу тиги атын айтпайм, бул сезим каяктан чыкты эле деп туруп, мына өзү жанагындай 7 маал намаз окуйт. 5 маал балким кечип койгула. 5 маал намаз окуп туруп, анан кийин жанагындай ушунчалык мыкаачылык кылып, аялынын мындай тиги соо жери жок, көгала. Мына балам айтты, мына динде ушундай бар беле. Андай жок да, ошо динди жакшы түшүнбөй, бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, биздин динди ушунчалык пас кылып адамдар жасап атат ошону. Калчеже сизге кайрылат. Ошондой жардамды беребиз, бизге көп кайрылып атат. Ушундай мен ошол жерден сизге суроо узаткым келип атат да, балким сиз да ошол аялдарга суроо берип көрөсүз. Эгерде ушинтип укугуң тепселенип кала турган болсо, Кыргызстандын мыйзамында бир эле аял менен жашаш керек болсо, сен эмне үчүн анда экинчи, үчүнчү болуп тийип алдың деген суроону бердиңизби? Сен укугуң тепселенип ушинтип калганын билип туруп эмне тиесиң деген суроону бердиңизби? Бердим. Мына азыр мен эми тиги уктум да, түштүктө кээ бир кыз келиндер эме кол чолтуп атыптыр дейт. Экинчи аял алганга уруксат бергиле деп да. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Ар ким ойлойт, мен андай болбойм. Мени мындай тагдыр күтпөйт. Мен башкача болом деп турмушка жаман ойлобойт да. Жаман ойлобойт. Кийин келгенде же болбосо диндин мыйзамын билбейт, же бүгүнкү мына сиз айтып аткан бүгүнкү законду билбейт. Анан аягында жанагындай тагдырга туш келип калат. Ыйлап келет деп коебуз. Эми билимсиздик, светтик да билимсиздик, диндик да билимсиздиктен келип чыккан. Дин менен, мусулман дин менен жашаймын, күйөөм менен эметем, ага башымды ийемин, хиджаб кийем десең, булар силердин эркиңер. Бирок муну сен да ушундай кылышың керек дегенде, мусулманчылык андайга келтирбейт. Ошондуктан мен ойлоймун, азыр биздин өлкөдө кандай проблема? Ошо мусулман диндин туура бизге элге айттырып, шариаттарын туура түшүндүрүп, анан жеткиликтүү кылыш керек. Мен азыр ушундай суроо берейин деп атам. Мисалы, эне атасы өлүп калса, бир эркек кыз калат. Дин менен мүлктү бөлүшөсүңөрбү, же наследственный право менен мүлктү бөлүшөсүңөр? Мен ойлоймун, мамлекеттик закон менен. Мен ойлоймун, мамлекеттик закон менен. Себеби кыздарга дин менен бөлүсө азыраак эме. Мисалы, азыр наследство бар, $1 миллион деген наследство. Кыргыздын салтында кыз турмушка эле чыгып кетсе керек, антип мүлктү бөлдүрбөй эле. Бизде азыр ошо наследство боюнча, мүлк бөлгөн боюнча аябай көп эме келип атышат. Атасы баласы менен соттошуп атат, иниси эжеси менен соттошуп атат, племянниктер менен соттошуп атат. Мына как это жок да? Сиз билбейсиз, мына биз ушул областта иштеп атабыз да. Эмне болуп атат? Кичинекей үй үчүн бири-бирин жеп койгон чейин барып атат. Дал ушул бүгүнкү биздин конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келди эле, жооп алалы. Аял эркек тең укуктуу болгондо гана аял бактылуу жашай алышы мүмкүнбү дейт. Тең укуктуулук болсо жаман болбойт. Жаман болбойт. Эгерде тең укуктуулук болсо, эгерде бири-бирин түшүнө билсе. Бирок жалпы укук адам болгондон кийин тең болуш керек да. Куранда дейт, аялдарга караганда эркектердин даражасы жогору, эркектер аялдарга жетекчилик кылуусу керек деп айтылган. Мына ушундан улам билсек болот, эгерде Кудайга ишенген адам болсо, анда эркектин даражасын өйдө коет. Көп учурда эмне себептен аялдардын укугу тепселенип калат? Себеби алар өздөрү диндеги милдеттерин жакшы билбегендиктен эркектен жабыркап калышы мүмкүн дейт. Көп учурларда багы түштүк элинде аял кишини эркек адам аябай катуу кармайт деп ушундай эмне кылганда, мен учурунда аябай эле капа болгом. Биздин түштүк
деле тең укуктуу биздин түштүк элинде деле мындай жакшы мындай салт санаабыз бар депчи. Чынын айтканда мен учур барган жеримде ушундай мени катуу кармаган, ошон үчүн үй бүлөбүз бири-бирибизди түшүнбөй мен кетип калгам да. Эми тең укуктуу деген кандай? Тең укуктуу деген эми турмушта жашоодо экөө бири-бири менен жакшы ынаалашып деп коебу, бири-бирин түшүнүп, жакшы келишимге келип жашаш керек да өз негизичи. Ислам дини аял затынын укугун коргоп жатат деп ойлойм. Себеби учурдагы кээ бир жаштар Европаны туурап, эркек эркекке, аял аялга үйлөнүп, туура эмес жолго түшүп кетип атат. Мына ошондой учурда биздин дин өкүлдөрү туура кийинүүнү жана туура шариатка чакырып, биздин кыздардын укугун коргоп жатышат дейт. Мен ойлойм, биздин мектептерде, светский мектептерде эркек эркекке үйлөнгүлө, аялдар аялга үйлөнгүлө деп эч ким билим берген жок. Бул деген кишинин эрки. Анан кийин дин, билбейм, биздин ажылар туура билим береби же туура эмес береби билбеймин. Ошондуктан мен ойлоймун, гомофобия, толерантность жок болсо, любой динди жокко чыгарса болот. Жана айтып кетпедиңизби хиджаб маселесин, жана биз хиджабты кийгенде салтташтырып, биздин салтыбыз башка депчи. Деги эле ислам динин карап алсак дагы кыргыздын негизинде аял заты назик жан деп айтып келебиз да, туурабы? Ошондой эле учурда эркектер менен аялдарды тең укуктуу болуш керек деп айтып жатасыздар, туура, тең укуктуу болуш керек. Балким кандай учурларда эриң эгерде таппай турган болсо макул, анда айла жок. А бирок аял заты биз кыргыздар негизи назик жан дегенден кийин бала багыш жана ошондой эле баланы жакшы тарыялаш, балдардын сүйүктүү жубайынын сүйүктүү жары болушу бул жакшы нерсе да. Кыргызда деле дагы бир жакшы макал бар го, түшкөн жериң жарашса кара келин ак болот депчи. Анда биз бул сөздү кандай түшүнүшүбүз керек? Азыркы учурда кыздардыбызды карасак, макул арабташып кеттик дей турган болсок, же бир аятта, же бир хадисте жок да, силер арабтарды карап жашагыла, бул хиджаб арабтардын кийими, эгерде кийип ала турган болсоңор арабташып кетесиңер, андай нерсе жок да. Биз туура эмес түшүнүп албашыбыз керек да. Ислам дини пайгамбарыбыз деле айтып кеткен, сүйүнчүлөгүлө, жеңилдеткиле, кыйындатпагыла депчи. Ошол эле учурда биз жанакындай чала молдолор чыгып, туура эмес маалыматтарды жеткизип койгондуктан биз ислам дини ушундай экен деп туура эмес түшүнүп албашыбыз керек да. Эми ошол эле учурда аял затына келгенден кийин биз аял затынын укугу ислам дининде аябай жакшы корголуп эле келип атат деген ойду айтмакчымын да. Эми сиздин деле оюңуз кандай деп атам да? Ислам дининде аял затын хиджабты кийгизип туруп, ошол аял затын укугун тепселеп жатат деген оюңузду барбы деп атам. Эми хиджаб деп эмнени кабыл алабыз да? Жана кара кийинип, таптакыр эчтеке чүңкөнүп алгандарга мен каршымын да. Ошондо шариатта андай каршы. А бирок мен өзүм кыздарга деле айтам. Жанагындай таптакыр ачынып денесин сатып көчөгө чыгып кеткен эмелерге каршымын. Бизде дин дагага каршы, мен өзүмдүн ишимде дагы, өзүм психолог катары дагы эне деген жанагындай мындай өзүн эркектер дагы өзүн жакшынакай алып жүрүш керек. Эркектердин да кийимдери, кыздардын да кийимдери өзүнө мындай бир ылайыктуу болуш керек. Кыздар хиджабты кийсе укугу корголобу? Келиңиз, жооп бериңиз. Укугу корголобу? Деги эле мен негизи ойлойм да, кыргыз катары, кыргыздын атуулу катары хиджаб кийгенде укугу корголот депчи. Себеби дегенде мисалы, эгерде сиз хиджаб кие турган болсоңуз, башка улуттарды ойлоп калышыңыз мүмкүн. Мусулман дини дегенде башка улуттагы адамдар мусулман дини дегенде хиджабты кийип алып туруп, көрүнгөн иштерди жасап атат деп жамандабаш үчүн, ислам динин жаман көргөзбөш үчүн хиджабты кийип туруп, ошол жаман иштерге барбаганды ойлошу мүмкүн. Анан кийин жанагындай клубтарга же болбосо тамеки тарткандарга барбашы дагы мүмкүн да. Эми туура, кээ бир кыздар бар, бардык эле элдин оозунда айтылып келип атпайбы, хиджаб кийгенден кийин аны мондай иштерге кылып жүргөнүн биз көрүп атабыз. Азыркы учурларда көбөйүп кетти, хиджаб модага айланып кетти депчи. Мен айтмак элем да ошол адамдаргачы, туура хиджабты кийгендер кичинесинен баштап хиджаб кийип чоңойгондор мен андай ишке барат деп ойлобойм да. Анан эми эле 1 жылбы же 6 айбы аралыктын ичинде кийип баштагандар мурунку жашоосун унуткусу келбегендер кичине сүйлөшүп алар менен отуруп коюшу мүмкүн да. Кандай деп ойлойсуз? Азыр биз советтик закон менен жашасак кыздардын укугу толук түрдө корголобу же ислам дининен толук түрдө корголобу?
жо сиз эми кандай деп ойлойсуз өзүңүз оюңузда? Ислам дининде толук корголобу же советтик эмеде? Советтик дининде дагы тиги мындай укуктар көп корголгон эмес. Анда дагы жакшы нерсе бар болчу, туура эмес нерсе болгон. Бүгүнкү күндө дагы закондордо дагы дайым эле мына тиги мен күн алыс соттордо жүрүп атам да. Ошо динди кабыл албаган эмелер деле да. Жалаң дин менен эгерде жасасак деле эме укуктар корголгон жок. Бүгүнкү күндө айтып атат. Суроо мындай болуп атат. Бул баягы хиджаб бул арабтардын традициясы, ошолордун салты деп атканыңызга айтып кетейин дедим эле. Бул арабтардын эмес, Аллахтын буйругу болуп саналат да. Арабтар ага чейин жолук салынган эмес да. Анан Аллахтан аят келгенде жолуңарды, көкүрөңөрдү жапканчалык жапкыла депчи. Ошондо ой пикирин билдирип атат. Жок, ой пикирин билдире берсин, кое туруңуздарчы. Ошондо Айша радиаллаху анханын риваяты бар да, аялдар ошондон кийин этектеринин материалдарын жыртып, эмесине башына жабышты дегенчи. Ошондон билсек болот да, ал арабтардын традициясы эмес. Анан бул хиджабты кийгендерге сиздер каршысыздарбы? Анан ал дагы мисалы үчүн намаз окугула же болбосо ыйман келтиргиле деген сыяктуу эле Аллахтын бир буйругу да. Ар бир адам ошол буйруктардын кээ бирин аткара кээ бирин аткара албайт. Ошондой эле эме да, анын өтө катуу. Мен сизге жооп берейин. Сиз каршысызбы? Мен каршы эмесмин. Каршы эмесмин. А эмне Алланын баарын ачык моюнуң бүт баары көрүнүп эметип отурат, каршы болсоң. Бул суроо бүткөндөн кийин дагы эметсек болот да. Бүткөндөн кийин талкуулайлы. Азыр мындагыңыздарчы, бүгүнкү темадан чыгып баратабыз да. Ошондуктан бүгүнкү көрсөтүүнү жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, ислам аял затынын укугун колдойбу же кордойбу деген суроонун тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр да, андан кийин талаша бериңиздер. Кээ бир шариаттын нормалары аялдарга туура эмес мамиле кылганга жол берет. Ошондуктан мен ойлоймун, кээ бир нормалар аялдардын укугун коргойт, а кээ бир нормалар кордобойт. Ошондуктан мен коргобойт. Ошондуктан мен ойлоймун, динге ишене бергиле, бирок өлкөдө, коомдо казыркы биздин мыйзамдар менен жашагыла, эч кимди сабабагыла, өлтүрбөгүлө, башка күйөөгө чыгып алып, башка эркектер менен жүрбөгүлө деген нормалар биздин мыйзамда толтура. Динди жамынып алып, өз кызыкчылыгын көздөгөн адамдар көбөйүп баратат да. Эгерде чын дин менен жанагы түшүнүп жашаса жаман болбойт эле. Диндин кээ бир аялдарга карата кээ бир аяттары мен макул эмесмин. Көп нерсесине макулмун. Жүрөктө эгерде ишеним болсо, ар бир эркекпи, аялбы бир нерседен корксо, ишенсе, Кудайга ишенсе, бүгүнкү күндөгү жанагы болуп аткан хаос болбойт эле. Азыр дагы айтып коеюн, мына светтик өлкө болгондон кийин дин сотто мындай сотко барганда диндин закондору иштебей доказать эте албайбыз. Анан ошон үчүн биздин бүгүндүк конституция менен, закондор менен динде айкалыштырып туруп жакшынакай эң негизгиси биздин адамдардын жашоосу жакшы болуш керек. Иман болуш керек, жакшылык болуш керек, ага кандай элбиз, ишенич болуш керек, эч кимдин укугу кордолбош керек. Колдойт деп айтам, себеби намазга чакырат, намаз окуган адамдын жүрөгү тазарат. А бирок кордоп жанагындай менин аялым деп эле келинчектерин ура бербеш керек. Мен жогорумун деп эле өзүм жогору көтөрө бербеш керек. Бирок кыздар дагы баягы жолук салынса болот. Менин оюмча ошондой жолук салынса, бирок хиджаб менен кийип жүргөн менче жакшы, мындай жараша бербейт деп ойлойм да. Бирок мен колдойт деп айта алам, коргобойт. Кордойт деп айта албайм. Бейшенелердин таман астында деген хадиске маани бере турган болсок, аял затынын даражасы, укугу канчалык деңгээлде жогору турарына баарыбыз ынанабыз. Ал эми бүгүнкү талкуудан көрүүчүлөр өздөрү жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.